Арбаңыздар, урматтуу кыргыз элим, касиеттүү кыргыз элим, арбаңыздар, кошо кежиңиздер менен. Мен бүгүн мына ал бардыгыбызга белгилүү, мына ошол каадасы бийик, касиеттүү кыргыз калкыбыздан бир кезде мына улуу манасчы Саякбай Каралаев, Сагынбай Орозбаков, мына ал Жусуп Мамай аталарыбыз чыккан, бул бардыгыбызга белгилүү. Буну билебиз ушу 6 миллион кыргыз калкы. Эми билесиздер, жанагы Саякбай атабыздын көзү жумулуп кетти. Мына Жусуп Мамай атабыздын көзү жумулуп кетти. Бирок алардын артында чыгып келе жаткан мына Дөөлөт Сыдыков, Рыспай Исаков, Азиз Биймырза уулу жана башкалар мына чыгып келе жатат. Мына ошол мына касиеттүү кыргыз калкыбыздан биздин ушул манас чагаларыбыз чыгып келе жатат. Мен буларга ар убак баш уруп таазим кыламын. Анткени мына ошол манас бар үчүн мына кыргыз бийикке көкөлөп бийик турат. Манасыбыз бар үчүн кыргыз ааламдын аты жаңырып турат. А манас жок болсо, биздин атыбыз дагы жаңырмак эмес деп ойлойм. Анткени мына депутаттар мындай кылып атса, биздин атыбыз эч качан жаңырбайт эле деп ойлоймун. Мына манас атабыз барында билесиздер, кыргызды мына Кытайдан бери сактаган, жоо болсо жоого аттанган мына манас атабыз. Биз азыркы жаштар манас деп ураан чакыр десе, биз манас деп ураан чакырып жатабыз. Манас деп ураан чакырганыбыздын өзүбүз билебизби деген ой бардыгында туудуруп калышы мүмкүн. Кээ бирөөдө ушундай ой туудуруп калышы мүмкүн да. Бирок ошол манас деп биз эмне үчүн айтып жатабыз? Мына азыркы балдарда, азыркы жаштарда, мына 21-кылымдын балдарында жанагы билим сапат деген жоголгондугуна байланыштуу манас ким экен, мына ал сурасак Чыңгыз Айтматов ким десек дагы билбесе, Алыкул Осмонов канчанчы жылы туулган, аны дагы билбесе, мына Токтогул Сатылганов, Алымкул Үсөнбаев аталарыбыз канчанчы жылы туулган, мына Жусуп Мамай атабыз канчанчы жылы туулган десе, анын эч кимибиз билбейбиз. Бул бардыгыбызга белгилүү. Ушул жерде катаны тапсак болот биз барыбызчы. Анан ошол келечек муунга кичине манасты таанытып койсок, бул өзүбүзгө жакшы болот эле да. Анан мен ушул кыргыз калкыма кайрылайын деп ушул видео түрмөгүндө кыргыз калкына кайрылайын дедим эле. Урматтуу, касиеттүү кыргыз элим, санаткабай, санжыргалуу, уюткулуу кыргыз элим, дагы бир жолу арбаңыздар, кошо кечиңиздер менен деп дагы бир жолу учурашайын. Мына сиздерге кайрылып жатканымдын себеби мына бул бардыгыңыздарга белгилүү, мына айыл жерлеринде мына 7 област бар, ошол 7 областтын тең жарымы болсо деле ошол айыл жерлерге, мына Жалал Абад жергелерине кичине манас боюнча конкурс уюштурсак жакшы болмок. Ушул жаштарды ушул манаска кичине суугарып дегендей, мына келечектеги ушул манасчы Саякбай атабыздай, Жусуп Мамай атабыздай, Сагынбай атабыздай ушул манасчылар калкыбыздан чыкса деген ниет. Анан мына ошол манасыбызга кичине демөөрчүлөрдү издеп жүрөбүз калкым. Эгер демөөрчүлөр болсо, мына ошол келечек муунга колду сунуп берсеңиздер, жанагы Кыргызстан айтылат го, келечек жаштардын колунда дейт. Ошол сыңарындай мына келечектеги Сагынбайды, келечектеги Саякбайды, келечектеги мына ал Жусуп Мамайды ошол өзүбүздүн кыргыздардан, Кыргызстаныбызда чыкса, бул аябай жакшы. Анан ошого элибизден кичине кайрылуу жасап, демөөрчү инсандарыбызды күтүп жүрөбүз. Мына биз Facebook, Одноклассник, WhatsApp ушул бүт соц тармактарга жарыя кылганбыз.
ушул манас айтуу конкурсуна эгер демөөрчүлөр болсо демөөрчүлөрдү чакырабыз деп алдынан телефон номерлер менен жазганбыз. Бирок мына демөөрчүлөр ушул чыкпай жатат. Ушул эгер манаска кызыгуулары жокпу, билбедим эмне үчүн ушул демөөрчүлөр чыкпай жатат. Чынында эле азыр бардыгында кризис туугандар, аны түшүнөбүз. Аны өзүбүздүн мойнубузга алабыз. Кризис азыркы учурчу. Өзү жанагы бийликтегилерде деле акча жок болсо, мына 900 миңге долларга бир көчөт алып атса, анан кеже 60 сомдук кышкачты 600 долларга алып атышса, анан кайда бизде акча болсун? Эми ошол баягы кризистин маалы, аны түшүнөбүз. Аны мойнума алам, өзүм мойнумачы. Анан ушул мындай кичине майда чүйдөсүн эле ошол демөөрчүлөрдүн издеп жүрөбүз. Ушул демөөрчүлөр чыгып калса жакшы болмок эле. Биз дагы мына ушул Жалал Абад жергелеринде кичине кыдырып, ушул манас айтуу боюнча конкурс кылсак деген мындай жакшы ниеттер бар. Анан мен бүгүн ушул демөөрчү инсандар болсо, чакырам баарыңыздарды. Байланыш телефон номерлери 700 менен 14 22 39 номери. Мен дагы 2 жолу кайталап коеюн. 700 менен 14 22 39. Дагы бир жолу кайталап коеюн. 700 менен 14 22 39 номерине WhatsApp'тан же болбосо телефон аркылуу байланышсаңыздар болот. Анан эмне кандай эмелер керек, биз аларды сизге айтып беребиз. Анан биз видеонун астына дагы биз ошол телефон номерлерибизди сизге жазып коебуз. Урматтуу кыргыз калкым, мына ошол үмүтүбүз сиздерден. Келиңиздер, келечек муунга колдоо көрсөтүп, ушул келечек муунду ушул калкыбыздан чыгаралы, Кыргыздын элинен чыгаралы. Мына бардыгыбыз эле билебиз. Бул Кыргызстандан илгертен бери келе жаткан манасчылык, төкмөчүлүк, дастанчылык бул улуу өнөр. Ушул бир нерсени камтып турат ушулар мененчи. Эгер мына бул төкмөчүлүктөн мына билесиздер, бизде мына улуу устаттарыбыз мына Элмирбек Иманалиев, Амантай Кутманалиев, Замирбек Үсөнбаев, Алы Туткучев, Азамат Болгонбаев, Мамелбек Исраилов, Шекирбек Адылов жана башка мына ошол төкмөлөр чыгып атат. Ошол төкмөлөрдүн артында эле мына Элмирбек, мына кичинекей 13 жаштагы Элмирбек Иманалиев, Темирбек Матыбаев дегендер, мына ошол жаштар, мына Турат Турдиев дегендер мына чыгып келе жатат. Бул калкыбыздан бардыгыбызга белгилүү. Мына өзүңүздөр эле көрсөңүздөр керек. Элмирбек Иманалиев устатыбыздын төкмө келсе төр бошот деген передачасын бардыгыңыздар көрсөңүздөр керек. Мына ошодон чыгып келе жаткан бул эки кичинекей жаштар, мына ошол калкыбыздын ак баталарын алып чыккан балдар алар. Анан мына ошол манасчылардан Жалал Абад жергесинде Салимбай Турсунбаев деген агаларыбыз бар. Нечендеген өзү манасчыларыбыз бар. Ал эми дастанды мына катыраң айтып жүргөн биздин эжекебиз Роза Аманова, Кыргыз Республикасынын эл артисти, жана башкалар мына Улукбек Токтоболот уулу дегендер. Ошол жанагы дастанды катыратып айткан мына ошолорубуз болот. Билесиздер, Улукбек Токтоболот агабыз бул Гүлгакы, жанагы кайсыларды Олжобай менен Кишимжан деген нечендеген аларды аткарып жүрөт. Аны бардыгыбыз билебиз. Элмирбек Иманалиев устатыбыздын передачасынан чыгып келе жатат. Анан ушул манасчылык бул элибизде негизи чоң өнөр бул манасчылык. Негизи ошол манасты дагы биз сактап калышыбыз керек. Түбөлүк арттагы келе жаткан муун бар. Ошол муунга, ошол төкмөчүлүк, манасчылык, дастанчылыкты биз ошол келечек муунга өткөзүшүбүз керек. Ошол келечек муун дагы мына ошол улуу өнөрдү аркалап жүрүшүнө биз дагы албетте саламдарды кошобуз. Анан ушул биз демөөрчү агаларыбыздын издеп келүүдөбүз. Эгерде демөөрчү агаларыбыз болсо, ошол чөнтөгүңүздөрдөн аянбай 1 сом, 2 сом болсо деле ичине чыгарып, ушул манас айтуу конкурсуна демөөрчү болуп берсеңиздер, бул аябай жакшы иш болмок. Ошол кичине жанагы дагы эмнелер керек, биз ошолорду баса айта кетели. Кичине ошол баягы катышуучуларга кичине грамота,
Анан грамоталарын ошондойлорун алып берсеңиздер бизге жетиштүү. Ал эми бизде баягы акча каражаты биз жаш болгонубузга байланыштуу, акча каражат жоктугуна байланыштуу биз өзүбүз уюштура албай жатабыз. Баягы акча маселеси болуп жатат. Анан эгер акча болгондо биз өзүбүз уюштуруп, өзүбүз кылмакпыз да. Анан ушул акча жоктугуна байланыштуу жана айтып кетпедим кризис деп. Мына ошондой менен ошондой болуп жатат. Анан мына Жалал Абад жергесинде мына Барпы деген жер бар. Ал жерге ушул манас айтуу конкурсун кылсак, ушул келечек муун бир нерсени билип калсын деген ниетте кылып атабыз да. Эми мына билесиздер, мына Борбор Бишкек шаарыбызда мына манас айтуу конкурстары болуп келет. 3 күн, 3 түн, 7 күн, 7 түн манас айтуулар болуп келе жатат. Мына ошолор бардыгыбыз билебиз. Эми ошол мына артыбызда келе жаткан мына жаштар ушул манасты билсин. Манас ким экен? Жөндөн жөн манас деп ураан чакырган кереги жок. Мына ошол кичине колдоо көрсөтсөңүздөр абдан жакшы болмок. Мен жана дагы байланыш номерлерди кайталап айта кетейин. Жана дагы байланыш номерлерди айтып бүткөндөн кийин дагы бир эки ооз сөз айтып коеюн ушул кыргыз калкыбызга. Эгер демөөрчү болом деген биздин агаларыбыз болсо, WhatsApp'tan же болбосо телефон аркылуу 0700 менен 14 22 39. Дагы бир жолу кайталайын. 700 менен 14 22 39. Дагы бир жолу кайталап коеюн. 14 22 39 номерлерине WhatsApp'tan же болбосо телефон аркылуу байланышсаңыздар болот. Азыр мен бул видеомду үстүнө дагы астына дагы жазып коем байланыш телефон номерлерине. Анан дагы эки ооз сөздү сүйлөп кетейин эми ушул кайрылуу жасап аткан соң. Анан мен ушул кичине бийлик өкүлдөрүнөн дагы кичине жардам сураймын. Урматтуу бийлик өкүлдөрү, сиздерден мына суранычым ушул арттагы келе жаткан муунга кичине колдоо көрсөтүп, эгер ушул видеомду угуп көрүп жатсаңыздар, сиздерден мына суранат элем. Ушул кичине колдоо көрсөтүп, кичине финансы жактан каржылап берсеңиздер абдан жакшы болмок. Мына ошол арттагы келе жаткан муунду чыгаралы, келечек жаштардын колунда дейт. Бакай атабыз мынтип айтып кеткен ырсабында: бөлүнбө, кыргыз бөлүнбө, бөлүнсөң бөрү жеп кетет. Бөлүнүп кетти кыргыз деп, бөлөгелге кеп кетет деп кадимки биздин Бакай атабыз айтып кеткен ырсаптарында. Негизи манасты мындай карасак, анын томдору өтө көп. Биринчи том, экинчи том, иш кылса өтө көп томдору бар. Аны дагы окуп чыгыш керек. Азыркы жаштар телефон, азыр WhatsApp, жанагы Facebook, дагы эмне баягы Одноклассник, ВКонтакте, мына ошондой сайттарга кирип, азыр билим сапат деле жок болуп баратат. Китеп дегенде азыркы жаштар окубай коюшту. Жана дагы ушул телефонго эле кирип кетишти. Азыр көрсөк, мына өзүбүздүн Кыргызстанда 6 миллион калкыбыз бар. Аны көрүп жатабыз, 6 миллион кыргыз калкыбызды. Буюрса 7 миллиончу дагы болот деп турабыз кыргыз калкыбыздан. Анан ушул 6 миллион калктын мына тең жарымын алайын, мына 3 миллион калкыбызды алайын. Ошол 3 миллион, 3,5 миллион калкыбыз ушул бизден эле мына ошол эмеге кирет экен, интернетке. Анан башка мамлекеттегилер дагы кирип, мына Россия, Турция, Өзбекстан, мына ошол мамлекеттер дагы кирип
кирет экен бул интернетке. Мына азыркы ошол интернет чыкканына байланыштуу балдарда билим сапаты жок. Жанагы YouTube деген балекет чыгып, ошол жана бузуклук нерселерге кирип, азыркы жаштар бузулуп, же китептин бир бетин дагы ачышпай баратат. Жада калса мына колунда турган бир газета, мына газетаны дагы окубай жатышат. Бул бизди өкүндүрөт. Ал эми ушул келечектеги муундар ушул Манастын бир том китеби болсо дагы ачып, бир бетин ачып окуп койсо дагы бул өтө жакшы нерсе да. Анан азыр мынау менин колумда газета турат. Мына ошол келечек муун ушул газетаны мына ушул кыска нускалуу газета, ушул бир газетанын дагы мындай бир бетин ачып окуп койсо болот. Бул газетанын делечи. Бул газеталарда мына бүт бардык жаңылыктар ушул газеталарда камтылып турат. Мына ушул газеталарды дагы окусак болот туугандар. Анан урматтуу калкым, мына эми мен сиздерге кайрылуу жасаганым мына ушул. Сиздер дагы ушул видеону көргөндөн кийин башка адамдар менен ошол Одноклассникке, Фейсбукка, ВКонтакте, WhatsApp'тагы адамдарыңыздарга жарыя кыласыздар деген үмүттө турамын. Келиңиздер ушул арттагы келе жаткан муунга колдоо көрсөтүп, ушул биздин мына быйыл дагы бир айта кетчү нерсем кечиресиздер. Мына быйыл Жусуп Мамай атабыздын 100 жылдык мааракеси 100 жашка толгон экен Жусуп Мамай атабыз. Билесиздер, Жусуп Мамай атабыз мына бул 16-жылы өркүндө мына качкан, билесиздер, мына Кызыл Суу автономия облусу бар. Мына ошол Кытай жергесине качышкан кытайлык кыргыздар. Мына ошол Жусуп Мамай атабыздын быйыл 100 жылдык мааракеси. Биз ушунча жылдан бери Жусуп Мамай атабыздын 100 жылдык мааракеси болот деп дагы бир ойлонуп койгон эмес экенбиз. Мына жакында ошол интернет булактарынан окуп калдым. Жусуп Мамай атабыз мына быйыл 100 жашка толду дегенде. Эми ошол Жусуп Мамай атабыздын элесине арнап кичине мындай манас айтуу конкурсун уюштурсак жакшы болмок. Анан Жусуп Мамай атабыз ким? Ал ким болгон деген мына суроолор келиши мүмкүн. Жусуп Мамай атабыз, билесиздер, улуу манасчы биздин атабыз болгон. Анан мына Саякбай Каралаев атабыз, билесиздер да, Саякбай атабыз мына Манасты айтканда мына ол ааламдын жүзү дүңгүрөгөн Манастарды айтмакта. Мен ойлоймун ушул мына Саякбай, Сагынбай, Жусуп Мамай аталарыбыз Манас канча том болсо, ошончо томду мына тоголок баштын ичине батырганыга мен ушунчалык ыраазычылык айтамын. Анткени азыркы жаштар Манасты мына бир томун мына жата калса мына кичинекей 4 сабындагы мына мээге жаттай албай жатабыз. Илгеркилердин мээси мына көрдүңүздөр ушундай күчтүү болгон. Мына ушул Манас көрдүңүздөрбү? Манас канча том Манас? Мына бир том эмес туугандар, ал 100 томго чейин жетиши мүмкүн. 100 томдон балким 100 томдон ашышы мүмкүн. Мына ошончо том ушул аталарыбыздын башына батканыга мен таң калып калдым. Мына тоголок баштын ичине. Азыркы жаштарда мына тоголок баштын ичинде эч нерсе жок. Бир нерсе жатта десең, эртең жаттабайт. Эмне үчүн? Тоголок баштын ичинде эч нерсе жок. Мына ошол аталарыбыздын арбагы бардыгыңыздарга ыраазы болсун. Мына ошол Жусуп Мамай атабызды колдоп, жана ошондой эле Манас айтуу конкурсуна деме өрчү болгондорго Саякбай атабыздын, Сагынбай атабыздын, Жусуп Мамай атабыздын жана башка манасчылардын
Бул дүйнө менен коштошкон манасчылардын арбагы бардыгыңыздарды колдосун. Арбагың ыраазы болсун туугандар. Эгер колдоо көрсөткөндөргө мен бүгүн башымды ийип терең ыраазычылыгымды айтамын, анткени колдоо көрсөткөн агаларыбызга. Мен дагы бир жолу байланыш телефон номерлерин кайталап кетейин. 700 менен 14 22 19. 700 менен 14 22 39 номерлерине байланышсаңыздар болот. WhatsApp же болбосо телефон аркылуу байланышсаңыздар болот. Мен сиздерге кайрылуу жасаган, мен фамилиям Арапбаев, атым Кудайберди, отчеством Надырбекович. 2002 жылы 25 сентябрда төрөлгөнмүн. Бар болуңуздар, эсен болуңуздар. Ушул видеону башка адамдар менен бөлүшүп коюңуздарды суранамын. Бар болуңуздар, эсен болуңуздар. Биз темөөрчүлөрдү күтүп калабыз.